Калың жааган кардан улам Каракол каар алдында калды. Адамдардын каттамынан тротуарларда жалгыз аяк жолдор түшкөн эле болбосо кенен басууга болбойт. Унаалар күрткөгө тыгылып, айдоочулардын жүрөктөрү сыгылып, айтор Каракол бүгүн таң атпай жүдөй түштү. Бул биринчи кар болуп, по-моему, күтүүсүз болуп атат го дейм. Анан техникалар же даяр эмес, же болбосо жанакы ритмге түшө элек пока. Кечээки саат 18:00 башталган бурганак азыркы күндө дагы уланып жатат. Бүгүн 5 ноябрь саат 10 чамасы. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, эч кандай бул жерде тазалоо иштери жүрбөгөндүктөн Караколдун көчөлөрүнүн абалы дал ушундай. Ал эми жөө жүргүнчүлөр баса турган тротуарлар таптакыр сүрүлбөгөндүктөн алар ушул унаалар өтүүчү жолдон өтүп жатышат. Андыктан ар бир жөө адамдар бул жолдордон абайлап өтүүгө туура келүүдө. Жолдун абалы жаман болуп атат. Азыр болсо кумду чачып башташты, уже машиналар да жаман жүрүп башташты. Эми акырын маршрутканын немесин жасатса жакшы болмок да. Анткени азыр маршрутканын күткүчө азыр 1 саат өттү да, мен күткүчө. Вот. Сабакка кечигип бартасызбы? Кечигип бартам. Сүрүлгөн жери ошо жок болуп атат да. Тазалабай жүрүшөт да ошо биздикилер. Мына биринчи кар түштү. Карды тазалашканда жок. Анда дагы машиналар дагы азыр мындай акырын жүрүп атышат. Ошондой болуп да. Азыр проблема ошол болду биздики. Караколдо кар кечеден бери токтобой жаап жатат. Аба ырайы шаардык бийликтин да шаштысын алды. Түнкү саат 10 эле тазалоо иши башталган деп түнөрүшөт. Кала мэриясы кардан арылууга кароосу келбей жатабы дешет тургундар. Мэр болсо мээнет кылып жаткандыгын айтат. Азыр эми техникалар чыгып атат. 4 грейдерибиз бар биздин. Андан кийин жанагындай спец машиналар да алдына коюлгандар бар. Азыр биз карап турабыз. Бүгүн дагы эгерде ушундай болсо биз ЧС жарылап туруп аны башка немелерден дагы частный болобу, менчик болобу, же болбосо башка службалар болобу тартабыз дагы эгер. Шаарында бүгүнкү күндө болжолду бир 6га жакын чоң көчөлөр бар. Алар борбордук көчөлөр деп аталат. Мына ошол борбордук көчөлөрдүн бири мен турган бул Абдрахманов атындагы көчө. Жада калса мына Абдрахманов көчөсүнүн жөө адамдар баса турган тротуарын дагы көрдүңүздөр. Бул жерлерде таптакыр сүрүлбөгөн. Болгон аракеттерибизди жумшап, сүрдүрүп жатабыз деп атышат. Ал эми унаалар жүрчү жолго бир аз шагыл таштарды төккөн өңдө болушуптур. Мынакей өзүңүздөр көрүп турасыздар, бул жерде кичине муз эриген сыяктуу болуп турат. Ал эми башка көчөлөрдө жолдор тайгак. Караколдун ичине киргенде сүрүлбөптүр. Караколдун ичи. Так чоң жол сүрүлүптүр. Сиз алыстан келатасыз? Мен түптөн келип атасыз. Обларке келат, бирок жактан анан бу жерде кичине хорошо еще жыгылган жокмун. Койсо жакшы эле болмок. Аябай жакшы болмок да, элге жакшы болмок, өзгөчө возрасттагы кишилерге жакшы болмок да. Эми алар деле аракет кылар эми. Жолдорду тазалоо иштери үчүн Каракол шаардык жол тейлөө мекемеси жоопту. Аталган мекеменин жетекчиси мамлекеттик маанилүү жумуштар менен айлык болуп атканбы, кыскасы байланышып баарлаша албадык. Кардан арылуу иштери кашаң жүрүп жаткандыгы байкалат. Оор экен басканга. Ойлогом бул жолдордун нээси тазаланып туруш керек да, узундан тазаланып атка деп. Алгачкы жааган кар Караколдо жол тейлөө мекемесин гана эмес, электр энергия тармагынын да кышка даярдыгы жоктугун ачык көрсөттү. Электр жарыгы үзүлтүүгө учурап, тайгак жолдордо тыгындар көбөйдү. 2 күндүк жаан шалакы жетекчилердин бат эли шайын кетирди. Бул көчө Каракол шаарынын чоң ортосунда жайгашкан Алыбакова көчөсү. Бул көчө Токтогул көчөсү менен кесилишет. Дал ушул көчөдө көптөгөн соода түйүндөрү орун алып, бул жерден да жергиликтүүлөр көп каттайт. Бирок өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жердеги жөө баса турган адамдардын да жолу сүрүлбөгөн. Мына ушундай иштерге бүгүнкү күндө Каракол шаарынын жол тейлөө мекеме ишканасы жоопту. Бүгүнкү күндө алар эмне менен алек? Суроо азырынча ачык бойдон. Гүлбарчын Молдоева, Батыр Абиев, Асылбек Касьянов, Ысык көл жаңылыктары, Каракол шаары.